Все люди, они переживают, заботятся. Балыкчы шаарында толуп өскөн 35 жаштагы Денис Сапарнюк оор абалда калып, коомчулукта тынчсыздануу пайда болду. Ал буга чейин Төлөм Шокеев көчөсүндөгү ата-энесинин үйүндө жашаган. Бирок ата-энеси каза болгондон кийин үйүн банкка насыя үчүн алдырып жиберип, көчөдө калган. Учурда Денис убактылуу баш калкалоочу жайда жашап, бутуна жасалган операциядан кийин дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. Буга чейин ден соолугу үзгүлтүксүз текшерилип, зарыл болгон медициналык жардам акысыз көрсөтүлүп келген. Буга карабастан ал бир нече жолу оорукана жана убактылуу жайдан чыгып кетип, көчө шартында жашоого кайтып келүүдө. Зачтада, милицияда, больницада, бардык жерде каттоодо турат. Ал эми былтыр бутунан перелом болуп операция болгон декабрь айларында. Анан бутуна темир коюлган, азыр ал темир алына элек. Ошол эле убакта биз бул кишини приюттарга жайгаштырдык. Улам больницага да жаткырып турабыз, бирок бир нече жолу приюттан дагы, ошондой эле больницадан да качып кеткен учурлары болгон. Ал эми бүгүн дагы азыр мына врачтар да келип көрүп атат. Азыр травматолог келсе дагы баягы темирин көрүп алына турган убагы болду, болбоду ошону карашат да. Ал эми жана сүрөттөгү баягы жара болуп турган жерде азыр эч нерсе кыла албайбыз деди. Себеби алдын ичинде темир болгондуктан травматолог келип көрүп, темир алынгандан кийин ал жерде тигип жасаганга болот деп жооп берип жатышат. Медиктерибиз ал эми биз тараптан болсо дайым баягы каттоодо турат, кыштын күнү үшүп калбасын деп ысык тамагы берилип, жылуу жерге жайгаштырылып кам көрүлөт. Ар дайым милиция кызматкерлери да өзүнүн көзөмөлүндө карап турушат. Социалдык кызматтар ага жумуш ордун сунуштап, турак жай жана дарылоо шарттарын түзүп берүү аракеттерин көрүп жатканына карабастан, Денис иштөөдөн баш тартып келет. Эчтекке эч ким жаман кылган жок. Абалдар сизди бирөө кыйнадыбы? Жок, эч ким кыйнаган жок, жок. Сиз приютта жашап атасызбы? Врачтар сизден акча алган жокпу? Жок, акча алган жок. Канча жолу жаттыңыз больницага? 3 жол жаттым. Врачтар өздөрү турат, сиз 2 жолу бекер дарыландым деп атасыз, дагы бир жолу карайт, врачтардын айтканын угуңуз. Сиз буга чейин да больницадан качып кеткенсиз. Приюттан да качып атасыз. Мына жетекчиликтер өздөрү айтып атат. Биздин сизге жардам көрсөткөн толук леченияны алышыңыз керек. Биякта врачтар баары жакшы көрүп, жакшы абөлө карап атат да. Просто өзүнчө эле кетип атам да. Просто неудобный болуп атат, акча жок. Жок, неудобный болбойт. Сизди толук немесин жардамын алыңыз дарыгерлердин. Мындан ары биз сизди жумушка тартканда, чакырганда келип туруңуз, соцзащита аркылуу. Макул. Анан өзүңүз камсыз кыла аласыз. Жумушка чакырып атабыз, сизге жумуштап чакырып атабыз. Кел иште деп, анан сиз келип туруңуз. Макул. Балыкчы шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын маалыматына ылайык, анын абалын жакшыртуу боюнча иштер уланууда. Денис учурда социалдык тармакта кызуу талкууга алынгандан кийин кайрадан ооруканага хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Запарнюк Денис деген бала такай эле келип жатат. УКК аркылуу бекер өткөрөбүз. Бир тыйын акчаны төлөбөйт. Бул бала качып кетет. Учурда азыр рентген жасайбыз. Хирургия бөлмөсүнө жаткырабыз. Социалдык кызматкерлер жана дарыгерлер коомчулукка кайрылып, турмуштун оор шартында калган жарандарга кайдыгер болбоого жана жардам колун сунууга чакырышууда. Ошол эле маалда мындай адамдар өздөрү да өз турмушун өзгөртүү үчүн жоопкерчилик алышы керектиги белгиленди.